Мага кайрылган окуучуларымдын көпчүлүгү эле мындай бир окшош проблемаларда. Бардыгы эле күлөө менен жакшы боло албай атам дейт. Кредитимди төлөй албай атам дейт. Карыздан чыга албай атам, акча топтой албай атам. Ден соолугумда проблема болуп атат. Же кайната кайнене менен же балдар менен ушундай эле проблемалар менен алек да. Ушундай эле бир проблемалардан чыга албай жатышат да. Ушулардын бардыгын эле баягы эң терең себептери бул ата энеге такалат экен. Мен өзүмдүн миңдеген практикамдан да көрдүм. Менин болгон билимдеримди да пайдаланып ушундай жыйынтыкка келдим да. Эгерде ата энеңиз менен мамилени туура түзө албасаңыз, мамилени туура түзө албайт дегенде элдер ойлонуп калат, кандай мамиле депчи? Бул баягы жакшы ынтымакташып, алар менен жакшы сүйлөшүп, алардын батасын алып, алардын сизге бир жакпай калган туура эмес бир мамилелери, же болбосо кылыктары, же болбосо алардын жасаган бир иштери сизге жакпай калса, ошонун бүт баарын туура кабыл алганды эле үйрөнүшүңүз керек экен да. Өзү деги эле бул ата энеге тааныш деген деги эле болбош керек да. Сиз ата энеңиз сиздин теңдешиңиз эмес да, сиздин кошунаңыз эмес. Ата энеңиз сиздин бир партнерыңыз эмес, бизнес партнерыңыз эмес. Ошондуктан ата эне бул ата эне экенин билишиңиз керек. Ата эне сизди жараткан. Ата эне сизди 9 ай өзү көтөрүп курсагында анан күндөп сизди баккан, сизди ушундай эрежеге жеткизген. Ушундай бүгүн 12 мүчөңүз бүтүн ушундай акыл эсиңиз менен үй бүлө куруп, жакшынакай иштеп, ошого жеткизген ата эне болуп атпайбы? Аны биз ошону унутуп калып, анын баарын жакшы нерсенин баарын унутуп калабыз дагы, бир жерге келип такалып кала беребиз да. Анан ата энени жаман көрө беребиз да. Ошондуктан деги эле биз ата энебизге таарынганга биздин статусубуз дагы жетпейт экен, биздин акыбыз да жок экен. Ага бизге эч ким андай мындай право, жоксо эме укук да бербептир да. Ошондуктан урматтуу достор, эгерде сиздерде ушундай проблемалар болуп атса, сиздердин сурооңуздар менен абдан жакшы бир 3 күндүк онлайн тренинг даярдап жатабыз. Анда сиздер ошо ата эне деген эмне экен, сиз өзүңүз ким экенсиз, ата энеңиз менен мамилени кандай кылып түзүшүбүз керек экен, анан кантип күйөө менен жакшы мамиле кылышыбыз керек экен, кантип акча топтошубуз керек экен, кантип карыздан кутулушубуз керек экен. Мына ушул сиздин дагы көйгөй проблемаңыздын баарын тең 3 күндүн ичинде камтып беребиз.